ушул жерде ушул кабинетти кайтарып отурабыз, Самара басып албасын деп. Адам эмес, бир буюм катары алды, ыргытып салды. Ошондой сыяктуу мамиле кылган дегендей болду да. Мугалимдер чогулушун өткүзүп атсак да киргели, мына силерге мен бизнес заявление деп күйөөсүнүн да бул жерде эң чоң ката кетиргендиги. Анан Асанга да айттым, Асан, сага аял керекпи? Керек. Давай, мына никого не уважает. Никого не уважает. Күйөөсүн не алып келет? Жоқ, министр сейчас же сказал, вы же слышали. Он они должны келбеш керек болчу дейт. Бүгүн келбеш керек эле дейт. А болтур, эмне эртеңдесе примат этесиз? Жок. Не примет. Закон боюнча 15-нен баштап приступать этиш керек экен. Ошондуктан мен эмне кыларымды жерге эч кандай киргенге укук. Эртең каршы деп ондо. Эртең жок. Эртең келсе деле кабыл албайбыз. Бүгүн эми мисалы үчүн Эртең келе, бирси күнү келе, бир айдан кийин келе. Мы не пустим. У нее образования нету. Она не должна вот здесь сидеть. Все. Все. жок, вот сидер алышын деп атат. Бир какой-то бир документ кылышыбыз керек, чтобы. Эме болот. А письмо вчера же писали? Жок, азыркы моментке. Билбейм да, мен мындай деди, Асаны келгени туура эмес деди. Конечно. Ак жазып, билесе кылыш керек экен. Протокол түзүп коелу. Протокол түзүп болду. Эми коллектив кол коюп коелу анда. Саламатсыздарбы? Чоң рахмат атайы келип, көңүл бөлүп, эки тараптуу кылып чагылдырып бергениңиздер үчүн чоң рахмат айтам. Эң эле биринчи ошол Кудай Таалага, Алла Таалага ыраазычылыгымды билдирем. Чындыгында 2018-жылы мен ошол Оштогу Ниязалы Борошов атындагы музыкалык окуу жайга директор кылып шайлап, мыйзам ченеминде, анан 2-3 күндөн кийин кайра ойлонуп туруп эле анан кайра эч кандай менен арыз албай, эч кандай бир жүйөлүү себеп жок. Мен директорлуктан кете турган бир жаман иш кылбасам дагы, эчтеке кылбасам дагы жөндөн эле алып салып, ал жөнүндө мага кабар да берилген эмес. Мына ошол министрлик кайра алып салган. Министрлик өзү дайындап, кайра өзү алып калган. Ошондо Секимов саткачы болчу, анда министр келе элек болчу. Бирок бардыгы менен таанышылып, макулдашылып коюлган нерсе болчу. Андан кийин ошол 2-3 күнөн кийин кайра ошентип мыйзам ченемдүү көрүнүш болбой калган. Мына ошол жарым жылдан бери сотторго кайрылып, мен өзүмдүн укугумду, анткени Кыргыз Республикасы бул мыйзамдуу мамлекет, ар бир өзүбүздүн укугубуз бар, ар бирибиздин өзүбүздүн баягында мыйзам талаасында ар бирибиздин укугубуз бирдей дегендейчи. Анан мындай кызматка директорлуктан алып салып соттошкон жетекчилердин бири эле мен эмесмин. Кыргызстанда өзүңүздөр билесиздер, эгер жумушунан мыйзам тарабынан кандайдыр бир жетекчиликтен туура эмес көрүнүштөр болсо, алар өзүнүн укугун пайдаланып, сотко кайрылып, кайра утуп барып отурган жетекчилерди мен көп эле билем. Эң эле биринчи мен Алла Тааланын астында өзүмдүн жүзүмдүн жарыктыгымды, мен чындыгында ал жерге олтуруп, бирок мени жүйөсүз алып салганыны элге көрсөтөйүн деп, мен ошо жарым жылдан бери сотторго кайрылып, ошол жогоруда айткандай Кудайга, анан ошол Кыргыз Республикасынын мына Садыр Нуркожоевич президент болуп келгенден бери мыйзамдуулук орноп, биздин жарандардын укугу корголуп, бул деген кандай жакшы көрүнүш. Анан кийин ошондой бир сотторубузга дагы ыраазычылык билдирем. Тараза ташыны эки жакты тең карап, чындыгында сен ошол жерде аял киши болсоң дагы өзүңдүн мыйзамың ушунчалык тебеленип, сени жүйөсүз, жөн эле сени бир адам эмес, бир буюм катары алды, ыргытып салды. Ошондой сыяктуу мамиле кылган дегендей болду да. Ошентип мына чыгарып бердим. Мына колдо турат. Сиз Бишкек шаарынын 1-май сотуна кайрылгансыз. Бишкекте 1-май сотуна ооба кайрылып, ошол 17-декабрь күнү чыкты буйрук. Андан бери бул жөнүндө бул жердин азыркы окуп жаткан, иштеп жаткан директору да кабардар бар болчу. Өзү дагы билип, туура мыйзам талаасы, биз бардыгы мыйзамды сакташыбыз керек, мыйзамга баш ийишибиз керек деп жаткан учуру. Өзүңүздөр билесиздер, мен буга чейин ошол кыргыз маданиятына, кыргыз коомчулугуна, кыргыздын бир кызы катары, кыргыз бир өнөр кызы катары ар тараптан өзүмдү кичинекей болсо дагы салымымды кошуп келаткан кыздардын биримин. Мындан кийин дагы буюрса өзүмдүн салымымды кошуп иштеп, кандай кадамда келатсам, ошол кадам бойду алдыга кете берем. Менин артка кайтканга мугалимдер жамаат азыр эч кандай сиз кимдер тарабынан буйрук алып келгенин билбейбиз, анан нааразычылыктарын айтып, биз эч кандай директорлукка татыктуу деп эсептебейбиз
коебиз деп атат да бул боюнча. Рахмат сурооңузга. Негизинен мындай көрүнүштөр ар бир коллективде эле болот. Бул бүгүн эле чыгып, бүгүн эле көрүнүп аткан жери жок. Буга чейин эле болуп келген. Мындан кийин деле ушундай бийлик алмашууда ушундай бир эмелер болгондо бул мыйзам ченемдүү эле көрүнүш. Мен туура түшүнөм. Бирөөсү билип айтат, бирөөсү билбей айтат. Ал эми мен болсо өзүмдүн дараметим, өзүмдүн тажрыйбам, өзүмдүн билимим бар, өзүмө ишене алам. Мен бул жерде көтөргөнгө аракет кылып, дагы Кыргызстандагы эң мыкты окуу жайларды кылганга аракетимди кылам. Жана ошондой эле Нуржигит Кадырбековдун колу менен өзүңүздөр көргөндөй кызмат ордуна кайра калыбына келтирүү боюнча дагы министрдин колу менен буйрукту алып келип отурам. Анан бардыгына мен түшүнүү менен карайм, анткени кырдаалды толук түшүнбөй калышы мүмкүн. Мугалимдер жамаат айтып атат, атайын бир министрликтен бир өкүл келип дайындап, мынакей Самара Каримова бүгүндөн баштап сиздердин директоруңуздар болот деп эч ким дайындаган жок, өзү басып алуучулук кылып Жок, мен басып алган жокмун. Мен учурда бүгүн больницадан чыгам, биз больницадабыз. Ал эми Нурлан мырза менен биз үй бүлөлүк катыштабыз. Биз жөн эле өзүбүздүн эле ишибиз менен келген болчубуз. Анткени эртеге Бишкектен ошол стат катчы учуп келип, жандыгында мыйзамдуу түрдө коллектив менен тааныштырылат. Ал эми бул жакта мен бүгүн ошол Нурлан мырзага өзүбүздүн жеке иштерибиз менен эле келдик. Анан ал жакта келгенибизде эле ошол Нурлан мырзанын 108 кабинетте экен дегенде биз чындыгында кирип барган экенбиз. Ал жакта чогулуш болуп аткан экен. Мен чындыгында билген жокмун. Мен мугалимдерди абдан сыйлайм, анткени мен өзүм мугалимдин кызымын. Биздин бир туугандар, атам өзү, атамдын биздин династия бардыгы мугалимдер. Анан алар мүмкүн мен бастырып кирди деши мүмкүн. Мен өзүм өнөр адамы болуп туруп, өзүм маданият адамы болуп туруп, бир жерде келип басып алып же коркутуп бүркүткөндөн мен такыр ал узактамын. Мен дагы ошол мыйзам талаасында бардыгы бирдей деген мыйзамда жашайм. Андыктан мыйзамды бардыгыбыз баш ийишибиз керек. Местаны бошотуп кой деген дагы сөздөр айтылды. Сиздер бошот дегенде. Жок, мен маданият өнөр адамы болуп келип басып алып же антип местаны бошотуп кой деп мындай көрүнүп эле турат деп өзүңүздөр көрүп турасыздар да. Биз эми өнөр адамдары болуп, өзүм маданияттуу адам болуп антип кууп чыгып пистолет такап андай эме эмес. Жөн эле биз башка иштерибиз менен келдик эле. Кудайым буйрса эртеңден баштап күчүнө кирет бул буйрук бардыгы. Андыктан мен токтоп калбай дагы эле өзүмдүн аракетимди кыла бермекчимин. Анан сизди дагы бул Каримова билими дагы биз музыкалык жакка туура келбейт экен. Анан биз анын директор катары кабыл ала албайбыз деген. Негизинен эгер мен бул жерге мугалим катары кирсем, балдарга музыкадан же болбосо бир башка сольфеджиодон же болбосо башка бир классикалык нерселерден сабак бергенимде критерийлер музыкалык окутуу бүттүңбү ушундайлар болушу керек эле. Ал эми жетекчилик кызмат деген мен 2009-2011 жылы Кыргыз Түркманстан университетинде консерваторияда Гүлайым Каниметованын актёрдук бөлүмдө окугам. 2011-2016-2017 чейин ошто экономикалык институтта өзүм ошол экономист, бухгалтер аудит өзүмдүн жогорку очный билимим бар. Жана ошондой эле юридикалык институттагы бүттүм бул жыл дипломумду алдым. Юриспруденция боюнча дагы дипломумду алдым. Жана ошондой эле учурда Жалал Абадтагы маданият техникумунда режиссура боюнча дагы окуп жатам. Буйрса жакында дипломумду алам. Андыктан менин билимим, тажрыйбам бардыгы жетекчилик кызматка төп келет. Буга чейин эле өзүмдүн ар тараптан коомчулукка өзүмдүн активдүүлүгүмдү көрсөтүп келатам. Бүгін бізде педсовет болды. Педсоветте отырғанда уже педсовет бүтөйін деп қалғанда Асан менен Самара кирип келишти. Анан ошондо завуч айтты. Кой тургула деди. Биз азыр педсовет өткөзүп атабыз. Полугодиянын педсоветін. Педсовет бүтсүн, анан киресиңер деди. Чыкпай коюшту. Анан кийин дагы кайрылды завучубуз Райкан Полотовна. Чыгып тургула, кийин сүйлөшөбүз деди. Анан видимо уяттан чыгып кетишти. Анан бай педсовет бүттү, неметти. Анан биз отуруп калдык мугалимдердин баары. Чакыргыла дедик. Сүйлөшөлү, коллектив менен сүйлөшөлү. Бу кыз баягы жылдары келгенде биз шок болуп калдык да. Бизге эле Самара Каримова директор болуп алып келди деп эле тиги Топчубай представлять этип калды да. Биз баарыбыз шок болуп эле отуруп калдык. Эми мен айтарым, мен 51 жылдан бери ушу музыкальный училищеда иштеп атам. Казакбаева Тамара Мамаджановна менин атым. Вокалдан сабак беремин. Анан кийин бул Самара Каримованы уксак, музыкальный образованиясы жок экен вообще. А бу жерде бүт бары с консерваторским образованием.
бирөө да жок мондай со средним образованием бүт бары консерваторияны бүтүп келген, музыкальный училищені бүткөн, анан консерваторияны бүткөн мугалимдер бар, бүт бары профессиональный мугалим. Это же профессиональное музыкальное училище. Ушундай шоковый состояниеде өртөнүп жаман акыбалда турганыбызда Самара келгенде андан бештер шок болуп сүйлөй албай эсибиз ооп отурганбыз. Анан кийин бир күндөн кийин Жаманкулов жакшы алып койду. Билими жок экен, азыр болсо Маданият техникумунда 3-курста режиссурада окуп атыптыр. Анан кайсыл ой менен бизге директор болуп келем деп, ушуну өзүн таразага салбай, ушул биздин училищаны кантип 15 жыл, 16 жыл окуган, билим алган профессионал музыканттарга жетекчи болуп келем деген ой бар экен билбейбиз. Сотко арызданып, анан ошо арыздын негизинде кайра бизге кел атыптыр. Бирок биздин коллектив бардыгы каршы. Самараны биз бир күн дагы өзүбүзгө жетекчи кылбайбыз. Себеби анын билим деңгээли бизге таптакыр дал келбейт. Секретаршабыз угуп калгандан кийин баарыбызды чакырды. Мынантип бизге баскынчылык кылып атат, кабинетти бошот деп атат, келбейсиңер деп. Анан кайрадан баарыбыз келдик. Ушул жерде ушул кабинетти кайтарып отурабыз, Самара басып албасын деп. Мугалимдер чогулушун өткүзүп атсак да кирип эле мына силерге мен бизнес заявление деп күйөөсүнүн да бул жерде эң чоң ката кетиргендиги бул Самараны жетелеп келип бас деп кир деп ошончо мугалимди тоготпогондугу бул иш жүзү бул мугалимдердин ортосунда мамиле баштала электеги мамилеси ушул да. Эгер бул менен иштеп калган убакта дагы бул бизге жакшылык алып келбейт деп эле ойлойм. Мен өзүм жеке оюм ушундай. Бул боюнча мен иш жакка арызданбайм. Мен мындай интрига, окшогон уруш талаштан алысмын. Мен мыйзам чегинде иш алып барамын, анан иш жакка даттанбаймын.